бердим. Бирок келиндер агайыны таттуу болсо мине турган атың көп. Аусындар таттуу болсо жей турган ашың көп дейт. Аусындар таттуу болгула. Аусындар бириң менен атаңдашпа. Не ана, мне ана. Ана деле жашаса болот го, ата энебиз менен. Не биз менен жашашыбыз керек. Келин көзүңдү ач, айтпа ал сөздү. Эгерде кайнене кайнатаң сени менен жашап аткан болсо, сүйүн. Сүйүнгүлө. Келиндер күйөөгө чыга элек туруп шарт коюп атат. Кайнене кайнатам менен жашабайынбы? Жашай турган болсом тийбейм дейт. Шундай заманга келдик, ачык айтайын. Кайнене кайнатам менен жашайынбы? Болсо тийбейм де. Тескерисинче. Билесиңби эмнеге? Кайнене кайната менен жашабаган келиндин үйүндө күндө уруш жаңжал. Күндө уруш жаңжал. Сыртынан карасаң бактылуудай, ичине кирип атсаң андан өткөн бакытсыз жашоо жок. Тескерисинче кайненеңдин колун эне атоо деп тигин эркелеп койна кирип, энем менен жашасам жашайм, болсо жашабайм дегиле. Ана ошондой шарт койгула. Бизден тескерисинче. Мурда машинаң барбы? Шулар талап коет. Азы жок, кайнем менен жашабаймбы? Шуну талапка кошулуп калып ушуларчы момундай. Андай кылбаңыздар. Маани бергиле буга. Өтө маани бергиле. Энем менен жашайм, энеми сагындым, энеме барам. Ана ошондой болсун келиндер. Кирип кет коюнна, эмне кыласың? Кайтар дүнүя. Бүгүн эмне кылсаң эртең балаңдан кайтат, унутпа. Эмне кылсаң балаңдан кайтат. Бар да.